Карченц кысыгында 2000 жылдан бери суу астында жаткан артефакттарды изилдей баштады. Бул карапа аянттын белгилүү болгонуна көп болгон. Бирок аны карап чыгууга эч ким киришкен эмес. Учурда Крым көпүрөсүнүн курулушунун башталышы артефакттарды изилдөөгө мүмкүнчүлүк жаратты. Объект археологического наследия. Бул жер биздин заманга чейинки 4-кылымга таандык болгон археологиялык мурастарды өзүнө камтыйт. Мунун жалпы аянты өтө чоң, бирок биз баарын изилдеп чыга алабыз деген ишенимдебиз. Площадь этого скопления очень велика. Артефакттарды бузуп албоо үчүн аймакты кол менен тазалоого киришти. Адистер суу астында 10 миңдеген предметтер бар деп айтышат. Бир канча кылымдар бою Карченц кысыгы аркылуу жер ортолук деңиз менен Азов деңизинде соода-сатык иштери жүргүзүлүп келген. Анда жол бою сынып же бузулган буюмдарды кемеден деңизге ыргытып салып кете беришкен. Ошондон улам карапа аянты пайда болгон деп адистер белгилешет. Северное Причерноморье Кара деңиздин түндүк тарабын 7-кылымдарда гректер баса баштаган. Ошондон улам басып алуу, жай алмаштыруу, жайлашуу деген түшүнүктөр пайда болгон. в этой области. Табылгалардын айрымдарында жасаган устанын кол тамгалары басылган бөлүктөрү да бар. Кээ бирлери бузулбай сакталгандыктан оңдоп түзөөдөн кийин музейге жиберилет. Вот это примерно амфора времен Диогена, 4 век до нашей эры. Мына бул кумура Диоген убагына таандык болушу мүмкүн. Аны биздин заманга чейин 4-кылымда жасаган. Ал суу астында канча болсо да сакталып тура берет. Под водой она очень хорошо сохраняется, а на суше, как правило, нет. Крымды байыркы мезгилдерде Таврит деп аташчу.